Кыргыз тили 7-класс. Предметтик мугалим Сүйналиева Мадина Мүзүрбековна. Саламатсыңарбы, урматтуу менин сүйүктүү окуучуларым. Бүгүнкү сабакты баштаардын алдында биз силер менен алтын эрежелерди кайталап алсак. Ар кандай кырдаал болсо да билим алууга умтулабыз. Берилген маалыматтарды кунт коюп угабыз. Алган маалыматтарга анализ жүргүзөбүз. Берилген тапшырмаларды өз убагында жана өз алдынча аткарабыз. Сабакка активдүү катышабыз. Ушул алтын эреженин баардыгын сактасак, демек биз анда бүгүнкү өтүлүп аткан сабагыбызда ийгиликке жетишебиз. Анда эмесе балдар, бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы кызматчы сөз түркүмдөрү. Бүгүнкү сабактын максаты кызматчы сөздөрдү маани берүүчү жана өзгөчө сөз түркүмдөрүнөн айырмаланып турарын аныктайбыз. Далилдеп, көнүгүү иштөө менен бирге синтаксистик талдоо жүргүзүп машыгабыз. Сүйлөө кебибиз жана ой жүгүртүүлөрүбүз өнүктүрүлөт. Балдар, силер билесиңер, биздин кыргыз тилинде 12 сөз түркүмдөрү бар. Аларды биз 3кө ажыратабыз. Биринчиси маани берүүчү, зататоч, сынаточ, санаточ, ататоч, этиш жана такточ. Бул маани берүүчү сөздөр лексикалык мааниге ээ кандайдыр бир суроолорго жооп берет. Андан кийинкиси өзгөчө сөз түркүмдөрү. Булар сырдык сөздөр жана тууранды сөздөр. Ал эми кийинкиси бул бүгүн биз силер менен өтө турган темадагы кызматчы сөздөр же болбосо маани бербөөчү сөз түркүмдөрү. Кыргыз тилинде 4 кызматчы сөз түркүмдөрү бар. Алар жандоочтор, бөлүкчөлөр, байламталар жана модалдык сөздөр. Эмне үчүн булар кызматчы сөз түркүмдөрү деп аталат? Анткени алар өз алдынча турганда эч кандай лексикалык маанини билдирбеген, сүйлөмдөгү сөздөр менен кошо айтылып, тиешелүү болуп турган сөзгө кошумча маани берген, сөз менен сөздү, сүйлөм менен сүйлөмдү байланыштырып турган сөздөр аталат экен. Демек, кызматчы сөздөр өз алдынча турганда эч кандай лексикалык мааниге ээ болбойт, эч кандай суроого жооп бербейт. Алар сүйлөмдүн гана ичинде сөзгө же болбосо сүйлөм менен сүйлөмдү байланыштыруучу каражат катары эле колдонулат экен. Мисалдар менен аныктап кетсек, биз эң биринчи кызматчы сөздөрдүн биринчи түрү булар жандоочтор. Жандоочтор өз алдынча турганда лексикалык бир маанини билдире албаган, сүйлөмдөгү сөздөрдү өз ара байланыштыруу үчүн гана кызмат кылган сөздөр эсептелет экен. Мисалы, менен, кийин, чейин, бою, карай, сайын, бойлой, тарта жана башка ушул сыяктуу сөздөр. Төмөнгү сүйлөмдү карап көрсөк, Москвадан келген мелдештин жеңүүчүлөрүн гүл менен тосуп алдык. Бул жерде гүл деген сөздүн атооч сөздү ушул сүйлөмдө жандап келип атат. Демек, эгер ушул сүйлөмдө биз мененди алып салсак, анда Москвадан келген мелдештин жеңүүчүлөрүн гүл тосуп алдык. Демек, сүйлөмдүн лексикалык мааниси эмне болуп калды? Бузулуп калды. Демек, сүйлөмдөр толук кандуу бири-бири менен байланышпай калды. Бул сүйлөмдө жандооч сөздү жандап келип сүйлөмдү толуктады. Андан кийинки кызматчы сөзүбүз бул бөлүкчүлөр. Өз алдынча турганда эч кандай лексикалык мааниге ээ болбостон, айрым сөзгө же бүтүндөй сөзгө кошумча маани киргизген кызматчы сөздөр бөлүкчөлөр деп аталат. Бөлүкчөлөр гана, эң, өтө, абдан, аябай, өңчөй, түк,
такыр, шумдук деген жана башка сөздөр. Мисалы карайбыз экинчи сүйлөмдө. Мен гана бул тапшырманы аткардым. Бул сүйлөмдө гана деген сөз бул мен деген сөзгө кошумча маани берип, башка сүйлөмдүн тутумундагы сөздөрдөн бөлүп көрсөтүп атат. Демек, бөлүкчө деп өзүнүн атында айтып тургандай, кайсыл сөздү жандап келсе, башка жандап келген сөздү башка сөздөрдөн бөлүп көрсөтөт. Андан кийинкиси бул байламталар. Байламталар булар дагы өз алдынча турганда эч кандай маани бербейт. Сөз менен сөздү, сүйлөм менен сүйлөмдү гана байланыштырат. Мисалы карайбыз. Биринчи сүйлөмдө Жапар жана Асанкул короодогу малдарга чөп салышты. Бул жерде байламта сөз менен гана сөздү байланыштырды. Жапар жана Асанкул. Бул жерде байламта жана. Кийинки сүйлөмдө мен бүгүн мектепке барган жокмун. Себеби ата-энеме жардамдаштым. Бул жердеги себеби деген байламта бул сүйлөм менен сүйлөмдү байланыштырды. Татаал сүйлөмдүн тутумундагы эки жөнөкөй сүйлөмдү бири-бири менен гана байланыштырды. Байламталарга мисалы себеби, анткени, ошондуктан, андыктан, ошол себептүү, эмне үчүн дегенде жана, менен деген сөздөр кирет. Кийинки 4-үнчү бул модалдык сөздөр. Айтуучу ойдун чындыкка карата болгон ар түрдүү мамилесин сүйлөөчүнүн көз карашына ылайык билдирген кызматчы сөздөр модалдык сөздөр деп аталат. Мисалы, аларга арийне, албетте, сөзсүз, балким, мүмкүн деген жана башка сөздөр кирет. Акыркы мисалды карасак, арийне биз күткөн күн да келер. Бул сүйлөмдө айтуучунун чындыкка болгон мамилесин билдирип атат. Эми балдар, бизди суроо жаралат. Бизде менен деген бир айрым учурда бул жандооч болот, айрым учурда бул байламта болот. Эгерде Айнура менен Айгүл деген сүйлөм ичинде кездешсе, мисалы Айнура менен Айгүл токойго барып гүл теришти. Бул жерде менен деген сөз бул байламта болуп атат. Ал эми Айнура менен тоого бардым десе, бул жерде менен деген сөз жандооч болуп атат. Ошон үчүн адаштырбаганга көңүл бурулат. Сүйлөмдүн ичиндеги мааниге карата кайсыл сөз жандооч экенин, кайсыл сөз байламта экенин билип алабыз. Эми балдар, үй тапшырма бүгүнкү кырдаалга болгон менин көз карашым деген темада кызматчы сөздөрдү катыштырып чакан эссе жазабыз. Эссе 6 сүйлөмдөн ашпаш керек. Экинчи, эсседеги кызматчы сөздөрдүн астын бир сызык менен сызабыз. Үчүнчү, жогоруда мисалда берилген сүйлөмдөргө синтаксистик талдоо жүргүзөбүз. Эмесе балдар, үй тапшырманы бүгүнкү алган темадагы билимиңер менен бышыктап, теманы түшүндүңөр деген ишеничтемин. Баарыңарга ийгилик.